Урматтуу аксылык туугандарым, биз программабызды тезисный түрдө жазганбыз. Эгер программага кала турган болсок, айта турган болсок, 3 күн 3 түн аздык кылат. Негизгилерин айта турган болсок, силерге жага турган мына жогору жакта айтып кетишти, продукт кымбаттап атат, бензин кымбаттап атат, бардык нерсе кымбаттап атат деп. И дагы кымбаттайт. Мына өкмөт башчыбыз Акылбек Жапаровдун айтканын уктуңуздар, мен бюджетти 400 миллиардка көтөрөмүн, кийинки жылы 600 миллиардка көтөрөмүн деп. Каяктан көтөрөт? Кантип көтөрөт? Деп суроо салганда, мына жашаган үйүбүзгө, минип жүргөн машинабызга салыктарды көтөрүү. Андан тышкары мына бизнесмен балдар түшүнөбүз, налог с продаж деген бар. Ошону 2%-ден 5%-ке көтөрөбүз деп, ошонун эсебинен бюджетти көтөрө коем деп атат. Ага дөдөйдүн да акылы жетет. Жаш баланын да акылы жетет. Бир чөнтөктөн алып экинчи чөнтөккө салып койгон. Биз башка нерсени сунуштап атабыз. Ошо баалардын өсүшүн ооздуктоо боюнча бир канча стратегический товарларды мамлекеттик монополияга мамлекетке алуу. Un жана un азыктары. Нефть азыктар, бензин, солярка, дары-дармекти, сигаретти, спирт ичимдиктерин 5 стратегиялык товарды мамлекет өз көзөмөлүнө алыш керек. Жаратман лидер, Жаратман партия, менин тандоом, Улуттар биримдиги партиясы, номер 17.